Assalamu alaikum, урматтуу Москвада мекендештер, амансыздарбы? Сиздер менен кайрадан эле Москва бар. Туткан орозоңуздар дагы бир жолу кабыл болсун. Айтыңыздар маарек болсун. Кечеге өткөн бүгүн кошумча орозо туткандар үчүн маалымат туугандар. Оз ачуу убактысы 19-дан 55 өткөндө Шавал айынын 2-күнү 22 апрель ишемби. Бул календар Китеп Медиа Telegram каналында күндө жаңырып турат. Андыктан ошол жерге катталып, кошумча орозо туткандар үчүн маалымат. Тугандар, бөтөн жерде жүрөбүз. Өзүңүздөргө белгилүү, кээде ушул документ текшергенде көбүнчө баягы отделенияга алып барып, ошол жерде документ текшерип, көптөгөн окуялар болуп атат. Кече эле жакында биздин бир таанышыбыз WhatsApp'тан жазыптыр. Отделенияга алып барды эле көптөгөн балдарды. Тутуп алып барып, ошол жерде текшерип, ошол жерде отпечаток алып, анан миграционный картасы жоголуп кетиптир ошол жерде. Бул окуядан нени айтайлы деп атабыз? Эгерде ошол жерде документиңиз жоголуп кетсе, миграционныйбы же паспортпу таппай калсаңыз, ошол эле жерде өзү негизи арызды жазыш керек, жоголгондугу жөнүндө. Анан ал жердегилер биз алган жокпуз, биз көргөн жокпуз, өзүң алгансың деп баягыда сөздөрдү айтыптыр да. Негизи ал жерде чында ошол жерде жоголгон болсо, камералар турат, өзүңүздөр билесиздер. Биринчи эле кыла турган нерсебиз ошол жерде эле арызды жазыш керек эле. Кеч кел деген экен, кеч барсам дейт, ошол кайрадан эле өзүң алып кеткенсиң, ары бери деп. Ошондуктан туугандар, эгерде ушундай учурлар болуп калса, полицейский участокто турган эле жерде арыз жазыш керек. Мен ушул жерде документимди жоготуп койдум деп. Арызды жазып, ошол жерге тапшырып коюш керек. Иликтөөлөр кийин ошондой болот, справканы берет. Жоготкондугу жөнүндө паспорту жоготтуңузбу, миграционну жоготтуңузбу, ошол жөнүндө справка беришке алар милдеттүү. Сөзсүз түрдө. Себеби сиз ал жерден документиңиз жок чыккандан кийин уже баягы эле статья менен документи жок деген менен Сахаровага алып барып, ал жерден депортация кылыштагы ыктымалдуулугу бар. Аны доказать этиш үчүн сөзсүз жерде ошол жерде заявление жазыш керек. Анан заявление жазайын десе, эми талашып ары тартышып, бери тартышып албады дейт. Эми алар деле өзүнүн баягы эмесин берген эмес да. Эгерде жоготуп койсо, аларга деле ишине залакасы тиет да. Ошондуктан алар заявление кабыл албаптыр. Бир саатча ал жерде талашып, заявление тапшыра албадым дейт. Кеч кел деди, кеч барсам дагы бир саатча урушуптур. Ошентип, эгерде ошондой заявление жаза албай калсаңыздар, заявление албаса, өзү негизичи туугандар, мыйзам боюнча кетпей туруп заявление жазып тапшырган болсоңуз, алар милдеттүү түрдө сөзсүз алыш керек. Кайтарганга алардын акысы жок. Эгерде мындай жакшы сүйлөбөй, ары бери болуп тартышып ала албай атсаңыздар, ошол жерде телефон доверия бар. Ар бир полицейский участокто телефон доверия дегени бар. Ошол номерге чалып болгон окуяны түшүндүрсөңүздөр болот. Болбосо прокуратурага чалсаңыздар болот. Прокуратуранын да номерлери интернетте, сайттарда бар. Андыктан ошондой учурларда сөзсүз түрдө документиңизди ошол жерде маселени чечип кеткенге аракет кылыңыздар, туугандар. Себеби кеч кел, эртең кел деген сөз, бул деген табылбаган болсо, сиз документиңиз жок, ал жерден без документ эртең толук эле депортация болушка мүмкүнчүлүк туулат да. Ошондуктан туугандар, эгерде орус тилинен кыйналып аткан болсоңуздар, туугандар, бил деген жаңы окуу борбору ачылды, ошол жерге кайрылып, орус тилин үйрөнсөңүздөр болот. Негизи эле бөтөн жерде жүргөндө сөзсүз тилди билиш керек. Жок дегенде элементарный сөздөрдү билип, ошону менен объяснить этип, ошону менен колдон келишинче түшүндүрүп жүргөнгө аракет кылыңыздар. Болбосо ушинтип кыйнала беребиз. Андыктан бөтөн жерде аман болуңуздар, өзүңүздөргө сак, документке так болуңуздар, туугандар. Чек ара маселеси боюнча Абдыразак Тасырга кайрыла бересиздер. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде чек арага кирди чыктыга муктаж болсоңуз же документтин мөөнөтү бүтүп жатса, анда биздин кызматтан пайдалансаңыздар болот. Ар күнү өтө ыңгайлуу, заман талабына жооп берген жаңы автоунаалар Москвадан Казакстандын чек арасына каттоодо. Салону жумшак, бардык шарттары бар унаалар менен көп жылдык тажрыйбасы бар кыргыз жигиттери сиздерге өз убагында көңүлдүү барып келүүңүзгө толук шарт түзүп берип, паспорттарды кара тизмеден акысыз текшерип кызмат көрсөтүп алып барып келет. Жолдо ар кандай жагдайларда жардам берет. Андыктан 24 саат бою WhatsApp'тан же телефон номер аркылуу кайрылсаңыздар болот. Байланыш номеру +7